Жалпы республикалык тестирлөөнүн химия бөлүмүнө даярданганда эмне үчүн биз Билимоттун химия курстарын тандашыбыз керек? Билимоттун курстарынын өзгөчөлүктөрү эмне жана кандай плюстары бар? Жогорку балл алууда жана мен өзүм каалаган университетке бюджеттик негизде өтүүгө мага бул курстар кандай жардам бере алат деген суроо, албетте бул биринчи эле келген суроолордун бири бардык окуучуларга. Бизди тандоонун бир канча себептери бар. Алардын негизги 3 себебин айта турган болсок, биринчи себеби жалпы республикалык тестирлөөгө даярдаган алгачкы онлайн түрүндө толук даярдаган кыргызча платформа жана кыргызча сабактар биздин сабактар болуп эсептелинет. Жана учурда 2020-жылы бизден башка эч бир онлайн курстар нөлдөн баштап аягына чейин тесттери менен, даяр видео сабактары менен эч кандай бир курстар жок. Алар кээ бирөөлөр прямой эфир менен өтүшү мүмкүн, бирок бардык программасы даяр, тесттери менен даяр эч бир платформаны биз буга чейин көргөн жокпуз. Экинчи себеби чыныгы ЖРТ химияга окшоштурулуп түзүлгөн тесттер жана ыңгайлуу интерфейс. Биздин ар бир сабактарыбыз, ар бир видео сабактарыбыздын баары жана биз өткөн бардык видео темалардын баары эмне максималдуу түрдө ЖРТнын эң аз убакыт кетирип даярдана тургандай түрдө даярдалды да видеолорчу. Биздин темалардын баары алар жөнүндө деле мурдакы башка видеолордон көргөнбүз. Анан кийин биздин тесттер деле билесиңер чыныгы тестти, чыныгы ОРТ тестини СОМО деген организация түзөт. СОМО деген бул Центр оценки образований и методов обучения. Кыргызчасын которгондо билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору деген борбор түзөт ЖРТ химияны. Ошол СОМО алардын курстары барбы деген суроолор көп берилет да бизгечи. Алардын курстары жок. Алардын 2-3 китепчелери бар. Анан алардын тесттин KG сайтында бир канча онлайн тесттери бар, бекер тесттери. Алар курс өтсө мындай калыстык болбой калат. Анан алардын максаты курс өтүү эмес. Алардын максаты ЖРТны уюштуруу жана ал ЖРТны түзө турган организация. Эгер алар курс өтсө, анда калыстык болбой калат. Эмне үчүн? Мисалы дейли, алар өздөрүнүн курсу болсо, алар өздөрүнүн курсунда окуучуларын окутат, анан өздөрү окуткан темалар боюнча суроолорду берип туруп, анан кийинки жылы өздөрүн айтат, мына биздин окуучулар жакшы алып атат деп туруп, кайра эле аз гана, жалаң гана СОМОнун курсуна катышкандар ЖРТдан жогорку балл алып калат да. Бул деген калыстык эмес. Ошондуктан менин оюмча мамлекет деле көзөмөлдөш керек. ЖРТны түзгөн компания, башкача айтканда ЖРТны түзгөн борбор, уюм алар курс өтө албайт. Анткени бул калыстык болбой калат. Үчүнчү дагы биринчи себеби, үчүнчү себептеринен бири бул химияны кимдер жасады? Бул сабактардын эң көп бөлүгүн өзүм жасадым. Андан сырткары мага жардам берген деле досторум, шериктерим болду, мугалимдер десек болот. Алар деле мени менен чогуу Түштүк Кореяда учурда химия илимин окуп аткан адамдар. Мен деле, менин да бир аз жардам берген досум деле, биз баарыбыз республикалык олимпиадаларда мектепте химияны жакшы бир жетишкендиктерге жетишкенбиз. Алар жөнүндө деле айтып кетем кийинчерээк. Анан кийин өзүбүз учурда химия илимин окуп атабыз да. Мен азыр 3-курсту бүтүп атам. Ал жөнүндө деле кийин маалымат беребиз. Негизи биякта кайсы темалар келиши жөнүндө мурда видео чыккан, ошол жактан деле көрсөңөр болот. Бул темаларды СОМО өзү көрсөткөн темалар, алардын китепчелеринде көрсөтүлгөн темалар. Общая химия бул жалпы химия, неорганическая химия бул органикалык эмес химия жана органикалык химия. Ушул 3 бөлүмдөн суроолор келет. Анан бул бөлүмдөрдү биз мектепте 8, 9, 10, 11 класстын ичинде баарын аралаштырып өтүп бүтөбүз. Бул темалардын баарын биздин Билимот KG сайтында жасап койдук. Видео сабактарын жасап бүттүк. Мына жакында баары чыгып, баары тесттер менен даяр болду. Биздин сайтыбыз Билимот KG деп кирсеңер болот. Ал жакта химияны бир курс кылбай, атайы 4кө бөлдүк. Анткени силер өзүңөр бир аз слабыйракмын деп ойлогон бөлүмүңөрдөн баштасаңар болот. Өзүңөр алсызыракмын деп ойлогон бөлүмдөн. Бул ЖРТ химия 8 класс, 9 класс, 10 класс жана 11 класс болуп бөлүндү. Анан бул жакта мисалы силер каалаган бир бөлүмдү киресиңер, мисалы окуу деп туруп баскандан кийин, ал жактагы ичинде темалар бар. Ар бир бөлүмдүн башындагы бир канча видео сабактары бекер. Буну эмне үчүн бекер кылдык? Силер карап көрөсүңөр.
Анан сабактар примерно кандай өтүлөт, мындан кийинки сабактар деле. Ошону карап көрүп туруп, анан кийин силерге жакса, толук сатып алсаңар болот. Анан албетте анын аягында тесттер деген бар, бирок ал тесттер силер ар бир бөлүмдүн аягында, ар бир теманын аягында тесттер бар, бирок ал тесттерди силер толук сатып алгандан кийин гана иштей аласыңар. Бул жактагы видеолор кыска, башкача айтканда 5 минуттон, көпчүлүк видеолор 5-10 минуттун арасында болот. Башкача айтканда силердин башыңарды оорутпагандай болот. Анан жалпы азыр 360 видео бар. Жана дагы бул негизги комплект, даяр болгон 360 видеолор бар. Анан 400дөн ашуун тесттер бар болуш керек. Тесттердин толук саны азыр тактала элек. Бирок анын такталбаганын себеби деле бизге окуучулар суроо берсе, мисалы, кээ бир суроолорду көрүп туруп, бул суроону дагы тестке кошуп койсок, дагы жакшыраак болот экен. Же болбосо, мисалы, биздин бир тестти же бир видеону жакшы түшүнбөй аткан болсоңор, анда ага кошумча кылып дагы бир видео жасап чыгарабыз. Дагы кошумча тесттерди чыгарабыз. Эгер силер башка, мисалы, жерлерден деле жакшы химия суроолорун көрүп калсаңар, эгер биз аны, бул биздин химия курсунда дагы кененирээк түшүндүрүлүшү керек деп ойлоп калсак, көбүрөөк окуучулар бизден бир эле суроону сурай берсе, анда биз дагы кошумча видео сабактар жасайбыз да. Анын материалдарын жасап туруп, анан сайтка кайра чыгарабыз. Ошондуктан сайтыбызда азыр видеолордун саны күндөн күнгө өсө берет жана тесттердин саны деле күндөн күнгө өсө берет. Видео сабактар мындай бир форматта болот. Ушул сыяктуу эле мен өзүм бир бурчунда турам дагы, бияктан сүйлөйт, анан кийин биякта суроолор бар, темаларды өтөбүз, анан үстүнө ушундай кылып ручка менен жазып түшүндүрүп дегендей. Сайтка киргиле, сайт 100% бекер, катталуу регистрациядан өтүш 100% бекер, анан башындагы темаларды көрүш деле бекер. Кирип көрсөңөр болот. Андан кийин ар бир видеонун теманын аягында тесттер деген бөлүм бар дедик. Бул жакта тесттер, мисалы, мындай бир тест берилет, анан аны текшерип көрсөңөр болот. Мисалы, А, Б, В вариантын тандап текшересиңер албетте. Эгерде силер, мисалы, жообун көрсөңөр болот, кайсы туура жооп экенинчи. Эгер силер жоопту көрүп деле албетте кээде түшүнбөсөңөр же болбосо силердин чыгарган жолуңар менен менин чыгарган жолумду салыштырып көргүңөр келсе, анда эмне кыласыңар? Чыгарылышын көрүү деген дагы бар. Чыгарылышын көрүү деген функция менен чыгарылышын көрүү деген функция менен эмне кылсаңар болот? Мисалы, бир тестти силер иштей албай аткан болсоңор, анда барып видеону көрүп деле түшүнүп туруп кайра келип иштесеңер болот. Бирок андан мурда силер чыгарылышын көрүү деген кнопканы басасыңар, анан астында толук түшүндүрүп чыгарып берген. Мисалы, формуланы берип, мындай болот, мындай болот деп ар бир кадам менен иштеп көрсөтүлгөн. Бул болсо биздин химия курстарыбыздын баарында, баардык тесттердин ушундай чыгарылыш жолдору бар. Башкача мындай силер түшүнбөй калып, такалып калбайсыңар. Бизге убакыт абдан маанилүү болгондуктан убакытты үнөмдөш үчүн чыгарылыш жолдорун деле баарын бул жака киргизип койгонбуз. Андан сырткары биздин математика курстарда деле ушундай тесттер бар, тесттердин чыгарылыштары бар. Эми өзүм жөнүндө бир аз маалымат бере кетейин. Бул видео YouTube каналды баштаганыма 2017 жылдан баштагам. Дагы башка бир каналда бир аз 2016 жылдан деле баштаган учурлар бар. Бирок ошондон бери өзүм жөнүндө толук маалымат бере элек болчумун. Азыр мен химия курсун өтүп атабыз. Химия курсун өткөндүктөн эмне үчүн силер мисалы дагы математика курстарыбыз бар. Ал жакта негизги биздин команда чогуу иштейт, бирок химияда өзгөчө көп салымды мен коштум, мен жасадым. Анда биздин мугалим жөнүндө маалымат сөзсүз болуш керек. Негизи мен атым Озбеков Азизбек, биякта чыккандай эле. 2016 жылы мектепте 11 класста аяктаганмын. 2016 жылы ошол жалпы республикалык тестирлөөнү тапшырып, 11 класста негизги тесттен 226 балл алгам жана химия кошумча тестинен 142 балл алганмын. Ошентип эң алдыңкы 50 окуучунун катарына киргенмин ошол 2016 жылы. Ал жылы эң жогорку балл 237 баллбы, ушундай бир нерсе болгон. Ал эми алтын сертификат вроде 219данбы, ушундай бир нерседен башталган. Ошол учурда Атамбаев менен президентибиз, мурдакы президент менен жолугуп,
сертификатты алганбыз. Анан мен кошумча тесттерден химия менен математиканы тапшыргам. Биякта көрүнөт экен. Химиядан 142 болсо, математикадан 124 балл алып калгам, кошумчаданчы. Эми алып калгам дегенде, мен бул кошумча тесттердин экөөнө тең даярданган эмесмин, чынын айтканда. Кошумча тест химияга деле, кошумча тест математикага деле даярданган эмесмин. Эмне үчүн дегенде, мен үчүн эң маанилүү болгон бул негизги тест болчу. Анан мен чынын айтканда Кыргызстандын университеттеринде эмес, чет мамлекеттеги университетке окуу менин максатым болчу. Ошондуктан мен жөн гана химия менен математиканы даярданбай эле тапшырып койдум да. Бирок негизги тестке даярданганым жөнүндө мурдакы видео сабакта айткам. Негизги тестке деле бирок көп ал жакка кирбей эле коелу. Мисалы, химиядан 142 балл болгонун себеби мен мектепте олимпиадаларга катышып жүргөндүктөн ушундай болду. Чынын айтканда, ЖРТ химияга киргенден мурда мен анын бир дагы суроосун көргөн эмесмин да почти. Толком отуруп караган эмесмин. Кандай суроолор келет, кандай темалар келет. Математиканы деле толком караган эмесмин. Вообще караган эмесмин эстешим боюнча. Почти. Эмне үчүн? Мен үчүн маанилүү эмес болчу. Бирок химияны ошондо 142 болгон, анткени ошол эле олимпиаданын себептеринен. Химиядан олимпиадага даярданган себептеринен. Андан кийин мектепти 2016-жылы аяктагандан кийин ЮНИСТ деген Түштүк Кореядагы Улсан шаарындагы Улсан улуттук илимдер жана технологиялар институтуна университетке өттүм. Ал жака өткөндө 2016-жылы сентябрда бардым. Андан бери ошол жакта окуп келатам, бирок азыр 2020-жылы 1 жылга окуудан эс алуу алдым. Эс алуу дегенде академический уход деп коет, же академический отдых деп коет, academic leave деп коет. 1 жыл 2020-жылы университетте пауза кылдым. Кайра барып туруп 2021-жылдан улантам. Дагы 2021-жылы кайра эле аяктайм. 1 жыл окуум калды. Андай нерсе барбы десеңер, ошондой нерсе бар. Силер Кыргызстанда деле университеттерде бар. Мисалы, окуйсуң, нагрузка көп болуп кетет, же башка иштериң чыгат, башка пландар болот, же болбосо баары эс алгың келет, же болбосо армияга барып келет бирөө. Ошол убакытта 2 жылга чейин окуудан токтотуп эс алып турсаң болот, пауза алып турсаң болот. Мисалы, Америкага баргандардын көбү ошондой кылат, башка жакта бизде корейцтер деле көп ошондой кылат. Эмне үчүн муну актанып эле айтып атам? Себеп дегенде, мен азыр Кыргызстанда жүрөм да, анан кээ бирөөлөр таң калат да, кантип эле ушундай нерсе барбы депчи. Эс алса болобу окуудан деп. Пауза кылсачы. Биякта биздин университет Улсан деген мындай бир шаар, биякта көп шаар көрсөтпөй эле, 1 миллион адам жашаган примерно Түштүк Кореянын бир шаары, Пусан деген шаарга жакын жайгашкан. Анан биздин университет болсо шаардан кыйла алыста жайгашкан, мындай тоолор жакта жайгашкан. Анан биякта бир аз айылдар бар. Анан шаардын борборуна чейин биздин университеттен автобус менен бир 40 мүнөттөн 1 саатка чейинки аралыкта убакытты алат. Университет абдан жакшы десек болот. Ийгиликтери боюнча Түштүк Кореядагы эң алдыңкы 5 университетке кирет деп айтса болот да. Өзгөчө инженерия, технология жактан. Анан илим изилдөө жагынан болсо, мисалы, жаңы ачылыштарды жасап, ошондой профессорлордун салымдарын кошкондо, бул негизги илим изилдөө институту болуп эсептелинет дагы. Бул институт Кореяда кээ бир рейтингдер боюнча Кореяда 1-чи орунга деле чыгып атат да баягы. Бирок негизи ал баягы илим изилдөө боюнча. Бирок негизи баягы билим берүү жана жалпы рейтингин алганда, мисалы, Кыргызстанда эң жакшы, эң алдыңкы 3 университет десе, бул Ала Тоо, Аучса, Ала Тоо, Манас деген сыяктуу эле. Кореяда деле эң алдыңкы университеттерди айтканда, бул Seoul National, Korea деп коет, дагы башка KAIST бар, ошолордун катарында ЮНИСТ деле бар. Эң алдыңкы университет. Анан менин окуп аткан тармагым бул химия илими жана компьютер илими жана инженериясы тармагы. Бизде университетте 2 бөлүмдө окуса болот. Бул бирөө негизги факультетиң болот дагы, экинчи кошумча факультет болот дагы. Дипломуңда экөө тең жазылат. Мисалы, мен башында химия илимин тандадым, анан кошумчага охрана окружающей среды деген нерсени тандаган болчумун факультетте. Бирок ал факультеттен 1-2 сабак алгандан кийин мага жакпады. Андан кийин мен өзүмдүн экинчи тармагымды компьютер илимдери тармагына өткөздүм. Программист, мындай жөнөкөй жалпак тил менен айткандачы. Мисалы,
мен ЖРТга даярдык боюнча кеңеш бере алам. ЖРТ химия боюнча кеңеш бере алам. Бирок эмне боюнча кеңеш бере албайм? Кесип тандоо боюнча кеңеш бере албайм. Мындай конкретный дегендейчи. Эмне үчүн? Себеп дегенде өзүм иштеп көргөн жокмун жумуштарда. Бирок мен көрүп атам, менин досторум кээ бирөөлөр, кээ бир тармакта бүткөн менден чоңдор жумуштарга жайгашуусу боюнча айта алам. Бирок кесип тандоо мындай тандалат же мындайлар деп айтыш кыйын. Анткени өзүм деле кесибимди алмаштырып жүрөм. Будан буга, башкадан башкага кошумчамдычы. Бирок негизги биринчи кесибим бул химия илими. Азыр университетти бүтө элекмин, аны мурда айткам. Силер сыяктуу эле лекцияларга барасың, өзүңө жаккан лекцияда кичине алдыңкы партада отуруп бир аз угасың дегендейчи аракет кылып, жакпаган лекция болсо артка отурасың. Мына компьютериңди ачып алып, башка нерсе чукулап же башка тапшырма кылып отурасың дегендейчи. Ошондой негизи. Анан кийин окууда мисалы мен ойлогом, мисалы бир мектепте окуп атканда 8-класстан баштап химия олимпиадага даярданып баштагам. 8, 9, 10, 11 өзгөчө 10-11-класс эртеден кечке чейин жалаң гана химияга даярданчумун. Анан кошумча сабактарга аз эле кирчүмүн да. Мисалы кыргыз тил, тарых, анан билбейм, кыргыз тил, тарых, география. Ушул 3 эле сабакты окуган болсом керек 10-11-класста биз. Андан башка жалаң гана эртеден кечке химия менен даярдандым. Анан ойлогом, мен мектеп учурунда ушунча көп окуп атам, университетке барганда эс аласың, университет оңой болот деп элестетет болчумун да. Бирок көрсө университет андан деле кыйын экен. Университетте кыйын экен дегенде, кандай университетке барсаң, талапты күчтүү койгон, рейтинги жогору болгон университетке барсаңар, анда силерге окуу ошончолук кыйын болот. Башкача айтканда, көп нерсени окуп, көп нерсеге аракет кылыш керек болот да. Анан мындай чындап айтканда көзүңдөн кан агат десең болот да. Эми типа биякта азыр монтажданып эле турат, конечно, баягы мессенджерде бир-эки эффекттерден, Facebook мессенджерде. Бирок ушундай ыйлагың келет да кээде тесттердечи. Менин деле типа баарыбыз эле окуучубуз. Силер окуучусуңар, мен студентмин учурдачы. Тапшырмаларың бар, экзамендериң бар, башка нерселериң бар. Ошондуктан деле мен 2017 билимот башталган болсо, 2017, 18, 19 аз-аздан иштеп келдик, бир аздан. Бирок 2020 өтө чоң бир жетишкендиктерге жетели, көп сабактарды жасайлы деп эс алуу алгандын негизги бир себеби деле ошондой. Ошондуктан 2020-жылы мен жалаң гана бир жыл өзүм окуумду токтотуп, 3-курсту бүттүм, 4-курсту окубай туруп, 3-тү бүтүп, бир жыл эс алып, билимот менен жана 1-2 стажировкаларым кылып, эң негизгиси билимотту жасап, мына буюрса химия курстарын даяр кылдык. Биякта дагы бир нерсе, окуу кыйын, түшүнөм, жалкоолук деген нерсе бар, менде деле бар, силерде деле бар. Бирок баарыбыз аракет кылышыбыз керек, бир жерибизди тердетишибиз керек дегендей, өзүбүздү кыйнашыбыз керек да. Мисалы бизде экзамендер учурунда эмне болот? Эң көп сабак кылган убактым бир күндө 20 сааттай болду да, уктабай турупчу. Бардык нерседен сырткары, тамак аштан, ошол эле намаздан, билбейм, дагы башка нерседен, жолго кеткенден таптаза сабак кылып отурганым, эртең менен келдим, компьютерди ачтым. Эртең менен дегенде эми белгилүү бир убакта келдим, компьютерди ачтым, таймерди коесуң же колуңдагы саатың менен азыр таймерди басасың. Анан кийин отурасың, сабакты кыласың, ал убакта компьютер менен кылдым. Андан кийин турасың дагы, сен туалетке баргың келеби же магазинге баргың келеби? Паузага коесуң. Барып келип тамак ашыңды алып келесиң, партаңдын үстүнө коесуң. Лекция силердей эле видео лекциялар менен даярданасың. Сөйп дегенде профессор тез өтүп салат да сабактарды. Видео лекциялар менен даярданып туруп, тамагыңды жеп атасың, бияктан китебиңди окуп атасың, мынтип жооп берип, ошентип бир күндө 20 саат болду. 2 саатча уктадым, 2 саат жолго башка нерсеге кетти. Андан эртеси күнү 16бы, 18 саат болду. Уйкудан сырткарычы. Кыскасы ушундай бир нерселер болот. Анан мисалы кээде өзүң немеңе барып жатпайсың. Өзүң жатаканаңа барып жатпайсың да. Эмне үчүн? Анткени өзүң жатаканаңа, өзүң кроватыңа жатсаң, ыңгайлуу төшөгүңдөн тургуң келбей калат. Ошентип мындай ар кандай жерлерде жатып, ыңгайсыз болгон, неудобный болгон жерлерде жатасың, чтобы оңоюраак туруп кетиш үчүн, будильникти сезиш үчүн дегендейчи. Эми, конечно, бул экзаменге жакын убакытта ушинтип неме кылып каласың да, аракет кылып каласың. Башка убакта анчалык окубайсың. Бирок негизи баары бир окуу кыйын.
билим алуу ийне менен кунуп казгандай дейт да. Белгилүү бир деңгээлде кыйналыш керек. Оңой болсо анда баары эле үйрөнсүн, анда ошон үчүн баары билбейт да. Баары билсе, анда дагы кыйыныраак бир нерсе чыгат. Анткени эгер алтын бардык көчөдөгү таштын ордуна алтын болуп калганда, алтын эмесми да, алтындын баасы жок болот эле. Анткени бардык жерде алтын турат. Анда таш аз болуп калып, таш баалуу болот эле деген сыяктуу эле. Канчалык бир нерсе кыйын болсо, ошончолук аракет кылып, жетсең ошол баалуу болот. Силерге деле ошол химияны кыйын үйрөнүш керек болгон нерсени биз максималдуу түрдө жеңилдетип түшүндүргөнгө аракет кылдык. Бирок баары бир силерден деле өзүңөрдөн баягы кетиш керек да. Аракет болуш керек, дисциплина болуш керек дегендей. Анан дагы бир нерсе, даярданганда мындай стикерлер менен даярдануу жөнүндө, пландар жөнүндө деле бир видео кылсак болот экен. Азыр ал жөнүндө өзүңдү кантип кыйнаш керек жөнүндө пока кылбай эле коелу азыр. Анан стажировкалар жөнүндө айтып берсем, химиянын мен химия университетте окуганым менен жетишкендик эмес. Мен типа ал жактан көп нерсе үйрөндүм деп айта албайм. Эң көп нерселерди стажировкалардан дагы үйрөндүм. Стажировка дегенде биринчи стажировкам 2017-2018 жылдары болду. Бул убакытта мен баарыбыз эле билген рак оорусу бар. Рак оорусуна каршы күрөшүү лабораториясында иштедим. Бул 1,5 жылдан бир аз көбүрөөк убакытта иштегем. Ал лабораторияда иштеп атканда биз албетте мен жөн гана студент катары, албетте мен биринчи курстун аягында киргем да. 2017 болуп, 2016 күзүндө барып, 2017 уже жайга лабораторияга иштеп баштадым. Студент жардамчы катары. Анан ал жакта изилдөөчү докторлор бар, профессорлор бар. Анан алардын изилдөөсүнө жардам берип аттым да. Анан негизги менин ишим ал жакта ракка каршы дары жасаганда алар негизги формулаларын түзөт, баягы катарларын аныктайт, башка нерселерин кылат. Мен ошолорду дарылар жасаган жардам берем. Кээде бир аз талкууларына катышып аттым. Бул деген өзгөчө бир чоң опыт, тажрыйба болду. Анткени ал жакта сен азыр бул жерде атайын профессорлордун беттерин койбодум. Уруксат албай туруп коюш бир аз кыйыныраак болду. Ал жакта сен дүйнөнүн эң алдыңкы профессорлору менен эмгектенесиң да. Анан алардын ой жүгүртүүлөрүнү, алардын учурдагы, мисалы азыр бизге рак десе, анан ракка дары жасоо десе, ар кандай туюлушу мүмкүн да. Бирок ошол эң алдыңкы сапта кетип аткан, өздөрү ачылыштар жасап аткан адамдар менен иштеп, алардын ой жүгүртүүлөрүн көрүш, бул өзүнчө бир баягындай, билбейм, чоң нерсени, сага бир чоң ачылыш болот да. Экинчи стажировкам бул жаңы материалдарды жасоо лабораториясында болду. Ал 2019 жыл июньдан баштап 2019 декабрдын аягына чейин болду. Андан кийин мен муну 2020га окуудан пауза алып туруп бияка келгендигим үчүн кайра 2021ден барып, буюрса ушул лабораторияда ишимди улантамын. Бул лабораторияда графен деген материал бар. Бул болсо көмүртектин алатробуна кирет дагы. Калыңдыгы бир атомдон турган. Кыскасын айтканда, эң катуу нерсе биз алмаз деп билебиз табигыйчы. Же болбосо болот, сталь деген нерселерди билебиз. Алардан бир 10 000 эсе катуу болот да. Муну бири-бирине жасап туруп неме кылсаң, бир шит деп коет, бир лист жасасаң, алмаздардан, сталь, болоттордон бир канча миң эсе катуу болот. Анан бир катмарын алсаң, ийилчек болот, токту тез өткөрөт. Кыскасы, бул нерсе өнүксө, мисалы, биздин телефон заряды бир канча эсе, типа көп кармап калат. Почти бул идеальный жасала турган болсо, сенин зарядың, мисалы, зарядка сайсаң деле, телефонуң 1 секундта, 3 секундта же 1 секундта сразу толуп калат да. Же болбосо, мисалы, машинелердин сыртына кое турган болсоң, машинелерди сүзгөндө азыр жалпаят го машина, жалпайбайт да, вообще эч нерсе болбой турган болот. Кыскасы, бул графен деген мындай укмуштуу эле материал. Бул профессордун лабораториясына киргениме мен абдан эле сыймыктанып, мындай сүйүндүм. Анткени бул лабораторияга кириш үчүн дагы башка мамлекетке бир аз мүмкүнчүлүктөр ачылган болчу. Ал жактарга деле барбай, атайын өзүбүздүн университетте ушул лабораторияга өтүп калып, ушул жакта калдым. Бул жакта мисалы дагы бир нерсе, бул профессор Нобель ала тургандардын катарына чейин жетейин деген да. С. Родни Руофф деген профессор. Анын бул жерге жазып коеюн, интернеттен, Википедиядан деле бар. С. Родни Руофф деп издесеңер болот.
2019 бекен, 18 бекен? 2018 окшойт. Нобелдердин немесине кирди. Типа Нобель алышы мүмкүн деген бир списокко кирди, бирок алайын деди, албай калды деген сыяктуу эми. Дагы бир жакшы жагы мындай стажировкаларды кылгандын, ал жөнүндө деле кийин кенен айтып берсек болот. Өзүңө мындай бир место берет. Студент жардамчы болсоң деле өзүңө компьютериңди берет, өзүңдүн местоңду берет. Анан өзүңдө мындай эксперименттериңди кыла турган жер болот. Бул азыр Казак биздин лабораторияда бир шеригибиз. Андан сырткары дагы бир чоң мүмкүнчүлүк, мисалы профессорум, ушул профессор өзү америкалык. Андан лабораторияда чогуу иштеген Австралиядан, Кытайдан, Мексикадан, Индиядан, дагы корейцтер албетте Кореяда болгондуктан, кыргыз, казак, орус бар. Ошолор менен чогуу иштейсиң, ошолор менен чогуу чогулуштарга катышасың, ошолордун талкууларын көрөсүң, ошолор менен бирге алардын маданиятын үйрөнөсүң дегендейчи. Мисалы бизде отуруп алып эле Кытайды жамандамай биз бир адатыбыз бар да. Бирок өмүрүңдө бир Кытай көргөнсүңбү десең, өмүрүнө Кытай көргөн эмес адамдар деле Кытайды жамандай берет. Албетте ар түрдүү адамдар бар. Бардык улуттун жакшысы бар, жаманы бар, башка нерсе. Бирок бардык улутты, бардык адамдарды түшүнсө болот да. Анан кийин алардын маданиятын үйрөнсө болот, алар менен достошсоң болот дегендейчи. Ошол сыяктуу жакшы мүмкүнчүлүктөр деле болот. Бул жактан деле чоң тажрыйба алдым экинчи стажировкамдан. Булар мага эң башкысы, мисалы, сен университетте бир тема өтөсүң да, университетте мисалы мектепте өткөн сыяктуу эле, мектепте бир аз эскираак, мурдак ачылыштарды өтсөң, университетте жаңы ачылыштарды өтөсүң. Анан бул профессорлор, мисалы, негизги иштери булар баардыгы илимий ачылыштарды жасайт, изилдөөлөр жасайт. Булар сабак бербейт. Мисалы, мындай күчтүү профессорлор сабак деле бербейт почти. Башка профессорлор бир жумада 2 жолу эле сабак берет да. Бир эле сабакты экинчи күн, 2, 4 же 3, 5-нчи күндөрү берип коет, же 1-3-нчү күндөрү болду. Жумасына бир жолу эле сабак берет да. Примерно 2-3 саат, 4 саат эле кетет. Профессор десе биз мугалимди эмес, сабак түшүндүргөн адамды эмес, изилдөөчүнү түшүнүшүбүз керек да. Ошондой профессорлор изилдөөчүлөр менен сүйлөшкөндө эң кызыгы, китепте бир ачылышты өтөсүң да, анан ошол китептеги ачылышты сага түшүндүрүп атып айтат да, мынаны менин досум ачкан депчи. Же болбосо мыналарды мындай ачкан дейт. Анан мисалы эң акыркы графен жөнүндө өтсөң, эң чоң салымдар жасаган адамдар ошол өздөрү да. Бүтүн дүйнө окуп аткан китептеги маалыматтардын арасында ошол өзү деле бар да, мисалы Руов бар. Анан же болбосо башка бирөөлөр айтат, мен мына досум мынаны жасаган, же мынаны чогуу иштеп атканда ошол менин профессорум болчу деп биздин профессор айтат да. Ошондой булардын тааныштары бар да. Анан мисалы кээ бир профессорлор айтат, мисалы Юнгсам Ким бар, анын профессорлору мисалы Нобель сыйлыгын бир канча жолу алгандар бар. Египеттик химик бар го, Ахмед Зубайль деген, ал бар. Дагы бирөөнүн профессору болсо, ал Линус беде, кимеде? Кыскасы, химиянын эң баягы чоң ачылыштарын жасаган адамдардын бирөөлөрү, бир канча Нобель алган адамдардын окуучулары сага сабак берет да. Кээ бирөөлөрү өздөрү Нобель алайын деген. Алардын мындай ой жүгүртүүлөрүн көрүп, алардын ачылыштарын көрүп, анан эмне кыласың? Оңой эле экен го дейсиң да, типа. Мисалы батарейкаларды жасайт биздин шериктерчи, мына телефондун батарейкалары сыяктуу. Бирөөлөр дарылар жасайт, башка лабораториялар, мисалы менин бир корейц шеригим телефондун бетинде май туруп калат го, колуңду мындай кылсаң, колуңдун изи түшүп калат. Ошонун изин калтырбай тургандай кылып, колуңдун изи эч нерсе жабышпай тургандай, экраның дайыма таптаза боло тургандай кылып, ошону жасап, ачылыш кылган аракет кылып атат да. Эми ал ийгиликтүү болобу болбойбу, ал башка тема, бирок ошол сыяктуу проекттерге каржылоо алаттар. Samsung сыяктуу компаниялардан, башка сыяктуу компаниялардан акча алып, ошолор жасайт. Анан көрөсүң да, акылы деле сендей эле адамдар, ой жүгүртүүсү деле сендей эле, сен менен эле жүрөт. Анан ойлойсуң да, булар кыла алса, мен дагы кыла алсам, типа мен жардам берип атам, кыла алам да точно эле. Анан кийин анда бардык кыргыздар кыла алат да. Типа эмне үчүн только кореец кылыш керек, эмне үчүн японец, эмне үчүн американец кылыш керек? Биз деле кылышыбыз керек деген бир максат менен ошол билимотту иштегенибиздин бир себеби дагы ошондой. Биз деле көп нерселерге жетишсек болот. Андан сырткары химия олимпиадалары жөнүндө деле айтайын. Мектепте олимпиадаларга даярдангам деп баягы бир аз айтып кеттим. Республикалык олимпиада экинчи орунду алганмын, 2015-жылы болуп калат ошондо.
10 классында, анан 11 классында 3 орунду алганмын. Биринчи орунду алган ким? Биринчи орунду алган Доронбек деген досум. Ошол эле бизге биякта түзгөн бир аз жардам берди ал деле. Ал деле ошо менен башка университетте, бирок ал деле КАИС деген Түштүк Кореянын эң алдыңкы университеттеринин бирөө болгон университетте окуйт. Ошондой биякта анан эл аралык олимпиадаларга деле 10-11 класстарда катыштым. Республикалык олимпиаданы алдыңкы орунду алгандар Менделеевский деп коет. Бул азиялык деген сыяктуу эле бир олимпиада. Бир 20га жакын мамлекет катышат. Азыр 20дан деле ашып калдыбы. Андан кийин дүйнөлүк олимпиада бар. Бул жака 80ге жакын, 80ден ашуун мамлекет катышат. Ошол жакта бардык мектеп окуучулары өздөрүнүн республикалык олимпиадалардын жеңүүчүлөрү бирге барып туруп катыша турган олимпиадалар. Ошол олимпиадаларга деле катыштым. Москвада болду, Ереванда, Тбилисиде болгон олимпиадаларга катыштык. Биякта дипломдор 3-2 орундуку. Бул болсо дүйнөлүк олимпиаданын сертификатым. Бирок медаль алган эмесмин дүйнөлүк олимпиадалардан. Орун алган эмесмин, анткени мен кыйын да ал жакта, кыскасын айтканда анчалык күчтүү эмес болчумун да. Менин уровеним республика экен дегендейчи, ал жакта жетишкен эмесмин, бирок шериктерибизден медаль алгандар болгон. Доронбек мисалы бронзовый медаль алган дүйнөлүк олимпиадада. Андан биякта дагы бир аз кошумча маалыматтар мен жөнүндө. Башка дагы кандай тажрыйбалар бар? Кореяда мектеп окуучуларына англис тилден сабак берип деле бир аз иштеп көрдүм. Баягы каникулда убактың болгондочу. Дагы башка бир аз тажрыйбалар жөнүндө биякта болсо керек жазылган. Ошондой, видео деле узап кетти. Эгер аягына чейин чыдап уккан болсоңор, анда камсамнида дейинби? Чоң рахмат. Пайдалуу болду деп ойлоймун. Бир нерсе үйрөнө алдыңар деп ойлоймун. Ар кандай суроолор болсо комментарийге жазсаңар болот. Андан сырткары, эгер силер биздин курстарды көрөм десеңер, албетте эгер Bilimot KG сайтына сөзсүз кирип көргүлө. bilimot.kg деп Google Chrome'дон же болбосо дагы башка кандай силердин интернетке кириш үчүн кайсы браузерди колдонсоңор, ошол браузер менен биздин сайтка сөзсүз киргиле. Видеонун астына деле ссылканы калтырып коёмун. Андан бардык суроолор болсо, курсту сатып алуу боюнча болсун, же болбосо курс жөнүндө маалымат, башка нерселер боюнча силер кирип туруп эле биздин сайттан баштапкы видеолорду көрүп түшүнсөңөр болот. Курс жөнүндө толук маалымат YouTube'дан деле ала аласыңар. Андан сырткары биздин WhatsApp'ка деле жазсаңар болот. Андан бир аз менин кошумча ойлорум, Bilimot'тун жаңылыктары жана бир аз кээ бир кеңештер даярдык боюнча YouTube'ка чыкпаган дагы башка нерселер боюнча силер Telegram каналыбыздан t.me Bilimot деп ушул ссылка менен аны деле калтырып коём видеонун астына описаниеге. Ошол жактан көрсөңөр болот. Бизди Instagram'дан карагыла жана биздин сөзсүз сайтка кирип кошулгула дегендей. Ар кандай дагы башка эмнени айтышым керек болчу, унутуп калдым деген нерсе жокпу? Буюрса жок. Силерге эмне маанилүү? ЖРТга даярданыш маанилүү. Дагы бир нерсе, силер эгер 10 класс болсоңор, 9 класс болсоңор деле ала берсем болобу, 8 класс болсоңор деле ала берсем болобу десеңер, албетте болот. Анткени бул жакта 8 класс деле түшүнө алат. 9 класс деле, 10 класс деле, 11 класс деле 8ден баштап 11ге чейин баарын түшүнө алат. Анткени мисалы олимпиадага даярданып атканда 8 класста эле уже 11 класстын темасын бүтөсүң да. Мектептин химиясынчы, анан уже сен университеттин химиясын окуп баштайсың. Мектеп убагында эле олимпиадага даярдансаңчы. Дүйнөлүк олимпиадалардын темаларга даярданган учурда. Ошондуктан жашмын деп коркуштун кереги жок. Канчалык эрте бүтүрсөңөр, ал дагы өзүңөргө жакшы плюс болот. Анткени дагы башка нерсеге фокус жасай аласыңар. Башка нерсеге көңүлүңөрдү буруп, дагы башка тармактан өнүгө аласыңар дегендей.